Биз азыр чек арада жайгашкан Баткен районунун Көкташ айылында турабыз. Учурда Баткен-Исфана жолундагы 4 көчө деп аталган көчө 13 март күнү жабылган болсо, дагы деле жабык бойдон турууда. Ал эми ушул Баткен-Исфана жолу аркылуу Лейлек району жана Сүлүктүү шаарына, Баткен районунун айрым аймактарына өтө турган жарандар жолдун ачылышын күтүп турган учуру. Ал эми чек арадагы коомдук саясий абал стабилдүү бойдон калууда деп айтсак болот. Эске салсак, ушул жылдын 13 мартында болжол менен саат 15:30 чамасында Баткен районунун Аксай айылы менен Тажик Республикасынын Исфара районунун Варух айылынын элдеринин ортосунда чыр-чатак келип чыккан. Жаңжалдын натыйжасында жарандар бири-бирине таш ыргытып, ок атышуулар болгон. Ок атуудан эки тараптан тең жаракат алгандар катталып, кыргыз жарандарынан 3 адам облустук ооруканага жеткирилген. Аксай айылындагы элди коопсуз аймакка алып чыгуу максатында 14 март түнү менен айылдагы аялдар жана жаш балдарды убактылуу Баткен шаарына алып келишкен. Аймактагы кырдаалды жөнгө салуу максатында 14 март күнү Баткен облусуна Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Жеңиш Разаков келген. Ал 2 күндөн бери Тажикстан Республикасынын премьер-министринин орун басары Азим Ибрахим баштаган тажик тарап менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, күн тартибиндеги бардык курч маселелер талкууланууда. Биз азыр Кыргыз-Тажик чек арасында турабыз. Учурда ушул чек ара маселесин чечүү үчүн эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Жолугушууга Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн вице-премьер-министри Жеңиш Разаков жана өкмөттүн Баткен облусундагы карым-куттуу өкүлү Абиш Халмурзаев, мамлекеттик чек ара кызматынын башкармалыгы, ошондой эле Ички иштер министрлиги, ал эми Тажикстан тараптан премьер-министрдин орун басары, ошондой эле тиешелүү жетекчилер катышууда. Азыр биз ушул жолугушуунун жүрүшүндө кандай сүйлөшүүлөр болуп жатат, чек ара маселеси кандай жолдо чечилери тууралуу маалымат алуу үчүн вице-премьер-министр Жеңиш Разаковдон маалымат алуу үчүн күтүп турабыз. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков өзгөчө белгилегендей, сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө тараптар орун алган бардык маселелерди четтетүү жөнүндө эки жактуу ниеттерин билдиришти жана өз ара шарттарды талкуулашты. Ал баса белгилегендей, тажик тарапта жергиликтүү калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Белгилеп кетип турган нерсе, бүт тажик тараптан дагы Кыргыз тараптан дагы ушул маселеге, ушул көйгөйлүү маселени чечиш керек деген жакшы ниеттери бар. Азыр эми биз биринчи ирет сүйлөшүп, азыр шарттарыбызды сүйлөшүлдүк. Азыр эми булар дагы өзүнүн эли менен иштешет. Ал эми болуп өткөн окуялар боюнча, мына жаракат алган кишилер боюнча, эми тажик тарап айткан маалыматы боюнча буларда каза болгондор дагы бар экен. Бул боюнча азыр мына генералдык прокуратура жана Ички иштер министрлиги тарабынан биз сунуш бердик. Биргелешкен тергөө группаларын түзүп туруп, ошол иштерди тергеп, анан жыйынтыгын ушул жетекчиликке билдиришине азыр тапшырма бердик. Азыр алар чогуу жумушту башташты. Негизинен элдердин арасында деле мындай терс, мындай радикалдуу ойлор жок. Кыргыз тараптан дагы, тажиктан тараптан дагы андай жок. Бирок маселелер боюнча азыр каралып атат. Эми бир жыйынтыкка келебиз деген оюм бар. Чек ара маселесин чечүүдөгү эки тараптуу сүйлөшүүлөр оңойго турбагандыгы байкалууда. Мына 3 күндөн бери атайын эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүрүп жаткан учуру. Азыр учурда ушул маселелерди чечүү үчүн бир канча жолу сүйлөшүүлөр болду. Учурдагы жолугушуу 2 саатка созулуп жатат. Эки тарап тең маалыматка караганда, эки тарап тең өздөрүнүн шарттарын коюлууда. Ал эми ал кандай шарттар экендиги бизге белгисиз бойдон калууда. Биз буюрса дагы алдыда боло турган эки тараптуу жолугушуулардан сиздерге маалымат алып берүүгө аракет кылабыз. Ош-Исфана Баткен жолунун Көкташ айылы аркылуу өтүүчү 4 көчө деп аталган жер жабык болгондуктан маселени чечүүдө Көкташ Аксай Рават жолу ишке берилди. Аксай Рават жолу салынганда мен өзүм бул жерде губернатор болуп иштегенмин. Буну атайын ушул коомдук саясий кырдаал курчуганда, абал оорлошкондо биздин жаранда жүрүш керек деген максат менен курганбыз. Кечеги күндөн тартып ошол жолду дагы мындай калыбына келтирүү иштерди баштап туруп, ал жерден жол жүрүш башталды. Бизден Лейлектен келген жарандар Баткенге өтүп атат, Баткенден Лейлекке барам дегендер ошол жака өтүшүп атат негизинен. Ал эми чоң жүк ташуу машиналарга өтүш үчүн азыр жумуштар жүрүп атат ал боюнча. Азыркы мезгилде бизде өтпөй калган, өтө албай калган, калып кеткен нерселер жок.
Учурда облустун Борбору менен Лейлек район жана Баткен район айрым аймактарын байланыштырып туруучу негизги жол жабык болгондугуна байланыштуу мына ушул Рават Аксай жолу ишке берилди. Мына 2 күндөн бери жарандар атайын ушул Лейлек аймагына же болбосо Рават айылдарына өтүү үчүн ушул жол аркылуу өтүп жатат. Өзүңүздөр байкагандай бул жолдун абалы жакшы эмес. Жолоочулардын, жүргүнчүлөрдүн айтымында айла жоктон улам мына ушул жол аркылуу каттап жаткандыгын билдиришүүдө. Раватка жөнөдүк эле, нар жак жол жабык болгондон бери 2 күндөн бери Баткенде калып калдык. Бүгүн ушул жак ачык экен деди. Бирөө жабык экен, жол жаман экен деп атат. Бирок туугандардан сурасак өткөндөрү бар экен. Өтүп кетсек болот экен да, жакшы эле дейт. Нар жагынан бер жакка өтүш кыйыныраак, биягынан өтүп кетесиңер деп ошентти да. Мүмкүн болсо тез арада ушул жолду ачып берсе өтө жакшы болот да. Жакшы буйруса, жакшы машиналар өтүп атат. Жакшы баш жагында эле бир аз тоскоолдуктар бар экен, калган жакшы шүгүр. Кайсы жактан кага кетип атасыздар? Биз Бишкекти көздөй кетип баратабыз. Көкташ Аксай Рават жолун оңдоп түзөө иштерин Лейлек районунун жетекчилиги колго алды. Учурда Баткен облустук жол курулуш башкармалыгынын Лейлек районундагы техникалары жолду оңдоп түзөө иштерин аткарышууда. Аксай Рават жолун оңдоого көмөктөшүп атабыз. Плуат менен биргеликте райондон техникаларды алып келип, ал жерге жолду оңдоп түзөө иштери жүрүп атат. Кыйынчылык менен болсо дагы каттам жаралган. Бүгүн каттам болуп атат. Жеңил машиналар албетте. Оор жүк ташуучу машиналар, анан пассажир ташуучу техникаларды өткөрүүгө тийип салып атабыз. Жол кооптуу. Ал көп участоктор али бүт элек толук кандуу эксплуатацияга берилиш үчүн жол коопсуздугун жаратуу керек, ал талаптарга жооп бербейт. Бирок бүгүнкү кырдаалга ылайык эми каттам жаралып турат да. Кыргыз-тажик элдеринин ортосундагы келишпестик бул алгачкы жол кусы эмес. Белгилей кетсек, буга чейин да эки элдин ортосунда көп жылдан бери такталбаган аймактардын айынан чыр-чатактар болуп келет. Бул жолку жаңжалдын себеби Аксай тамдык жолунун курулушунун жүргүзүлүшүнө тажик тарап нааразычылыгын билдирип, пикир келишпестиктен бири-бирине таш ыргытуу менен конфликт келип чыккан. Миңгүл Көчөрова, Максатбек Акылбеков, Алтын бешик жаңылыктары.